Апта ичиндеги дагы бир маанилүү окуя. Бишкекте шаар ичиндеги каттамдарды жасаган кичи автобустардын айдоочуларынын иш таштоосу болду. 2-июнда башталган иш таштоо жума соңуна чейин созулуп, 4 күнү бери шаар тургундары шаардык каттамдагы кичи автобустарсыз күн кечирүүдө. Айдоочулар жол акысын 10 сомдон 15 сомго көтөрүү талабын коюп жатат. Бул иш таштоо Ордо калаадагы коомдук транспорт каттамын реформалоо маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды. Темага кененирээк кабарчыбыз Кутман Муатазим токтолот. Бишкектиктер үчүн бул аптанын акыркы иш күндөрү оор болду. Маршруттук таксилердин бааны 15 сомго көтөрүү талабы менен иш таштоосунун бир нече күнгө созулушу шаардыктардын жашоо образын кыйла өзгөрттү. Ар дайымкыдан калаада кыймыл эртерээк жандана баштады. Маршруттук таксилер аялдамадан эмес, ар бир жарандын каалаган жерине токтоп берчү. Акыркы кырдаал адамдарды чөө басканга үйрөттү. Калаада самокат, скейтборд, мопед, велосипед тепкендер көбөйдү. Маршруттук таксилердин жумуш таштаганы көпчүлүк менен катар менин дагы жашоо образын өзгөрттү. Эртең менен эрте туруп, жумушка ушул темир күлүк менен келгенге өттүм. Бир чети жакшы, ден соолукка пайда, бирок ошол эле учурда вело жолдордун аздыгы бир аз күчүк жаратат. Велосипед менен жумушка келгендердин саны өскөнүн көрүүгө болот. Өзүңүздөр көргөндөй, келеде байланган кулундардай болуп, темир күлүктөр тизилип турат. Ошол эле маалда айдоочулар өзү бараткан багытты көздөй кардар сала кетмеге көнө баштады. Такси фирмалары бааны көтөрдү. Велосипед сатып алууга, таксиге олтурууга шарты келбегендер жана пенсия курагандагылар үчүн бул аптанын акыркы иш күндөрү кыйынчылык жаратты. Көчөнү вообще минишип бардык, бири-бирибизге вообще киши көп талпа. Ошо болбойт мындай. Кечип атат баарлык кечиккендер, кечикпендер кетип атат. Элдер кыйналып атат. Село Көкжар простояла. Мен Көкжарда күн бою маршрут күтүп турдум. Такыр келбегенден бул жакта автобус келет чыгар деп жөө келдим. Ушундай ысыкта басуу да аябай кыйын болуп калат экен. Булар эмне катып атат экенин билбейм, баасын көтөрөлү деп атышат го. Бул туура эмес да, просто маршруткалардын кылганычы. Монтип элди, монтип жөө таштап койгончу. Потому что Кудайдан да коркуш керек. Монтип эл таштап койгондончу. Анткени менен маршруттук таксилердин да негиздүү жүйөсү бар. Ал Кыргызстанды каптаган кымбатчылык. Биз 10 сомго кандай случайда макулбуз. Солярка мына 30 сомго алып келсин. Запчасти мурунку бага алып келип койсун, болду. Биз ошол убакта ошол эле нерсе иштей беребиз 10 сомго. Пенсионерлердин алсынбы? Мына карасаңыз, 30 сом менен 45 сомдун айырмасы бар да, туурабы? 30 сом менен 45 сомдун айырмасы бар. Колодканы 350 сомдон алчубуз. Азыр 700 сом. Балдар чогулду. Мына бүт кымбаттады. Май, сай, эми баарыңар билесиңер. Жашоо турмуш кандай болгонун. Эми мына 5 айдан бери жол кирени 5 сом кошкон ордуна 5 айдан бери чоюп жүрүшөт. Бул водительдердин последний сорттогу кишилер билбейм. Уважение жок да, кыскасы айтканда. Бир жыл ичинде өлкөдө күйүүчү майдын баасы 10 сомдун тегерегинде кымбаттады. Кыргызстанда жылына 1 миллион 200 миң тонна күйүүчү май керектелет. Анын 80% сырттан, басымдуу бөлүгү Россиядан ташылып келет. Буга чейин Казакстан пандемия маалында туруп калган бензинин сатыш үчүн пошлинаны алгандыктан арзан баада кире баштаган. 2020 жылдын 25 декабрынан тартып, коңшу өлкө үзүлөрүнө арзан баада калтырып, ал эми Кыргызстанга ташуу үчүн кайрадан пошлина киргизди. Аралык жакын экенине карабай, коңшу өлкөдөгү бензиндин баасы дээрлик 10-15 сомго чейин арзан болуп жаткандыгынын себеби ушунда. Анын үстүнө Кыргызстан мүчө болгон Евразиялык экономикалык биримдиктин техникалык регламентине ылайык К4, К5 классынан сапаты төмөн бензиндерди ташып кирүү токтоду. Натыйжада мунайдын баасы өстү. Мындан тышкары маршруттук таксилер айдап жаткан унаа тетиктери да кымбаттады. Кудай берген базарына келдик. Маршруттук таксинин айдоочулары унаа тетиктери кескин түрдө кымбаттап кетти деп айтып атышат. Бул канчалык чындыкка туура келет? Бул жердеги соодагерлер менен сүйлөшүп, азыр чыныры бааны билгенге аракет кылабыз. Мисалы былтыр амортизатор канча эле, быйыл канча болуп калды? Амортизатор былтыр 1350-1500 чейин болчу, быйыл 2,5 Былтыркыдан канча кымбаттады байке? Где-то 20% кымбаттады. Ошентип коомдук транспорт маселеси чечилбей турат. Бишкек шаар башчысынын милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов шаардык кеңеш шайланып келгенден кийин гана бир жансыл кылууга мыйзам мүмкүнчүлүк берерин эске салууда. Анткени тариф саясатын шаардык кеңеш карашы керек. Депутаттарына койтасыз. Мен ошо шаардык кеңештин депутаттарына да кайрылып кетем. Мындай кылбаш керек. Шаардын эли шайлап депутат болуп келгенден кийин мындай учурда керек болсо түнү болсо да иштеш керек келип. Чогулуш керек.
келечекте мындай нерселерди биздин шаардын тургундары да жакшы түшүнүшүбүз керек да. Жалаң олигархтардын, жанаң ошондой эксперлердин, жалаң чиновниктердин балдарын колдосо, ушундай депутаттар качып жүрөт, шаардык кеңеш депутаттары. Карапайым жакшы элден чыккан депутаттарды, кандидаттарды колдосо, ушундай учурда тез арада чечишет. Буга чейин жыл башында да маршруттук таксилер бааны көтөрүүгө талап коюп, иш таштаган. Анда май айына чейин маселе чечилери убадаланып, көп өтпөй Бишкек шаардык мэриясы апрель айында жол кирени көтөрүүгө байланыштуу токтом долбоорун коомдук талкууга койгон. Азыр ал сунуштан дайын болбогондуктан маршруттук таксилер кайрадан иш таштады. Кала башчысы кескин сынга кабылууда. Бул сиздин алсыздыгыңыз да. Сиз ошолорду чогултуп туруп, күнү түнү дөбөй туруп, срочно бүгүн эртең чечишиңиз керек, азыр чогултуңуз керек болду. Сиз өзүңүз айттыңыз го, жоготуп жибердик, жолу албай атабыз, таба албай атабыз. Өзүңүздүн сөзүңүз, биз аны билбейбиз да. Мен кол коюп берем, мэр катары силерге гарантия берем деп айтпайсыз ошо. Маршруттук таксилердин иш таштоосу масштабтуу маселеге айланып, коомдо көп жылдардан бери көтөрүлүп келген кичи автобустарды линиядан алып, жаңы автобустарды киргизүү сунушун күн тартибине чыгарды. Бирок шаар бийлиги менен каттамдагы фирмалардын ортосундагы коррупциялык аракет жаңы автобус алып келүүгө дымагы бар инвесторлорду жолутпой жатат деген пикир күч. Анын бир мисалын депутат Марлен Маматалиев ортого салды. Мен билгенден бир 700 автобусту бекер өзүбүз алып келип берели, бизге болгону маршрутту эле берип койгулачы десем, мына мэрия ошону чечпей атыптыр да. Азыр ошол чыкпай аткандардын лицензиялары керек болсо алып, ошолорго берип, маселени айтор чечиш керек болуп атат. Мына ошону поручение берип койсок, бул бир. Экинчиси, экинчи жагынан бензиндин көтөрүлүп атканда туура түшүнөбүз. Бирок ошол эле учурда мына Алмазбек Акунжанович, биржада стоимость көтөрүлгөн жок. Доллар көтөрүлдү деп эле кечке эле көтөрө беребиз биз бензинди. Мына ушунда карап койсок, буга дагы эл кыйналып атат. Кала бийлиги азырынча 350 автобусту алып келип линияга киргизүү планда бар экенин маалымдады. Шаарды толук бойдон кичи автобустардан арылтып, жаңы заманбап автобустарга толтуруу боюнча конкреттүү демилге билине элек. Самарканд авто заводу менен 350 автобус боюнча Isuzu маркасындагы автобустар боюнча меморандумга кол койгонбуз. Биринчи партия ушул айдын аягына чейин келиши күтүлүп жатат. 50 автомашина. Бул кыргызстандык бизнесмендер алып келип жатат. Биз аны сатып алган жерибиз жок. Биз аларга аутсорсинг деп коет экен, ошого линияга уруксат беребиз. Ушул жерге келип иштешет өздөрүнүн акчасына. 350 автобусту булар октябрдын аягына чейин алып келебиз деген одасын берди. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин ички миграция көчөп, Советтер Союзунан калган автобустар Бишкек шаарын тейлөөгө үлгүрбөй калган. Кала бийлиги кичи автобустарга каттамдарды берүү менен маселени чечип келген. Бирок андан бери 20 жылдан ашык убакыт өтүп, маршруттук таксинин шаар ичиндеги доору бүтүп баратат. Коңшу Казакстан, Өзбекстанда жаңы автобус, троллейбустардан тышкары метро ишке киргизилген. Бишкекте болгону 250дөн ашык автобус, троллейбус бар. Шаардыктарды негизинен 42 компанияга таандык, 3000ден ашуун кичи бус ташыйт. Кутман Маматазим, Кубаныч Азимов, 5 канал, Аптасыреп.